Алла Таала өзі ару, таза зат, тазалықты жақсы көреді дейді да. Ошондан силер айлана чөйрөңөрдү тазалап жашагыла деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Баягы адамдар отура турган, чогулуп сүйлөшө турган жерлерге жаман нерсе таштабагыла деген пайгамбарыбыздын дагы баягы көрсөтмөлөрү бар да. Мына ошондуктан бул жаатта биз колдон келишинче бул эле дагы эле барып туруп баягы адамдын тарбиясына байланыштуу болуп калат. Мына ошондуктан биринчи үйдөн, андан кийин мектептен биз балдарга жакшы бир багыттарды беришибиз керек да. Бул мамлекет чындыгында кээ бир мамлекеттерге барсаң эч бир таштанды таппайсың. Кээ бир мамлекетке барсаң таштандын эле жери болуп калган да. Мына ошондуктан биз жаштайынан үйрөтүшүбүз керек да. Ошол таштандыны өз ордуна таштай турган, ар бир нерсени өз ордуна коюш керек да. Кээде бизде баягы зулумдук деген сөз бар да. Зулумдук деген сөздүн биринчи баягы анын шарияттык эмес, лексикалык маанисин алганда, зулумдук деген баягы бирөөгө зыян берүү да. Деген эмне десе, бир нерсени өз ордуна койбосоң, ошол зулумдук болуп калат экен. Бул лексикалык мааниси. Мисалы, ошол таштанды чаккага, челекке барып ташташыбыз керек негизи. Аны жөн эле адамдардын жолуна таштап койгон болсок, демек мен зулумдук кылдым. Мамлекетке болгон, ошол жерден өтө турган адамдарга зулумдук болуп калат экен. Себеби сен өз ордуна койгон жоксуң да ар бир нерсени. Мисалы, ошол нерсени өзүбүз үйүбүзгө же коробузга таштаганды жакшы көрбөйбүз. Бирок сыртка таштап кое беребиз да. Бул да туура эмес болуп калат. Ошондуктан баягы баардык нерсе башатына дегендей акырын тарбиядан, айтуу менен негизи ошол жакшы адамдар, жаштар үйрөнгөн болсо, мындай нерсе көрүнүштөр болбой калат буюрса.